О, жолдо бар го. Кайсы банк эле кечке чейин иштеген? РСК бар. 8ге чейин иштейби? Машалла. Ошо банк айдан Москвадан акча келиптир 2000 рубль. Бир эже, бир байке, бир жетим бала бар. Бишкекте отурат. Садыр Нуркожоевич менен 2 жыл бирге отурган экен. Түрмөдө 17 жыл берип салган. 17 жыл куру домат менен. Колдорун сындырып, буттарынан бери сындырып жүргөн. Азыр ошо Бишкекке барып келгенге каражат маселесинде жардам бериңиздер. Ошол бала үчүн, ошо балага мага эме соо тиет десем, 2 инсан кутаптыр. Ошону алып алайын азыр. Даярдан отам да Бишкекке иншалла. Алланын өкүмү менен. Калган өмүрдү биз Алла разы болуп турганда жашамалдыр арнайлы отабыз өмүрдү. Мекенге, мусулман бир туугандарга, кандай дейсиз, муктаждарга иншалла. Туугандар, мына РСК банк неме экен? Кечки саат 8ге чейин иштеткен. Ушул жерден Россиядан 2 адам 1000 рубльден которгонун алдым. Алла разы болсун ошол инсандардан. Анан жанагы кээ бир адамдар комментарий жазып, сен ошол зонадагы отурган Нурбекти пайдаланып, сен өзүңө акча иштейин деп атасыңбы деген инсандар Кудайдан корккула. Жетим бала, жардамга муктаж, ошонун акыбалы силерге да келип калышы мүмкүн. Силер да эртең элдин жардамына муктаж болуп калышыңар мүмкүн. Кудайдан корккула. Анан ошол ким которду, кандай, эмне, бул жөн эле Бишкекке барып келген. Мен өзүм лично президентке кат жолдоп, кабыл алып коюңуз, ушу маселеге жооп берип коюңуз, колдорун, буттарын сындырып салыптыр, кыйналып атат. Сиз менен 2 жыл бирге отурган экен Садыр Нуркожоевич. Мына видеолору, мына кайрылуулары деп бардыгын көргөзгөнгө аракет жасайын деп атам. Бишкекке барып келгенде бир жума жүрүп калышы мүмкүн. Ошого тамак аш, жатакана, бензин, ушу расход маселеси. Оператор жалдашы мүмкүн. Ошого эле мен айлам кетип, өзүмдө болбогондуктан элден жардам сурап атам. Ошо Нурбек үчүн Алладан кайтат, сооп болот, жетимге сооп. Бул садака, бул өтө чексиз соо чоң да, бул 70 баледен тосот. Алла канча берсе, ошого мисалы 1000 рубльден которду азыр 2 адам. 2000 рубль. Аллах Таала 10 эсе, 10 000 рубль берет да, Кудай кааласа, иншалла. Алланын убадасы бар. Мен чакырган жака кызмат керек деген адамдарга бардыгына өзүмдүн чөнтөгүмөн расходко кыйналып калдым мен акыркы күндөрү. Студент болуп, мына азыр катыган нан жеп калдык суу менен. Сөздүн ачыгы да, эми жашырган кереги жок. Барыңыздар тынч болуңуздар.